Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы адамдын жана жарандын укугун сактоонун мамлекеттик кепилдиги. Сабактын планы: адамдын жана жарандын конституциялык укугу. Конституцияда бекитилген укуктар жана мыйзамдар. Кыргыз Республикасынын Конституциясында адамдын жана жарандардын укуктары жогорку баалуулук катары каралат жана адамдын жана жарандын укуктары жана эркиндиктери конкреттүү түрдө жазылат. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын Конституциясы адамдын жана жарандын укуктары, эркиндиктеринин эл аралык келишим жана макулдашуулар, эл аралык укуктун жалпы кабыл алган принциптери жана нормалары менен дал келүүчүлүктү ишке ашырууга кепилдик берет. Жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин коргоо, укугун бузбоо жана бузулган укукту калыбына келтирүү мамлекеттин бардык мамлекеттик органдардын, жергиликтүү өзүн башкаруу уюмдары жана анын өкүлдөрүнүн милдети катары жарыяланат. Кыргыз Республикасынын президенти адамдын жана жарандын укуктарынын жана эркиндигинин конституциялык кепили болуп саналат. Президент мамлекеттик бийликтин биримдүүлүгүн, мамлекеттик органдардын өз ара байланышын, функциялык макулдашуулардын иш-аракетин, элдин алдындагы алардын жоопкерчилигин камсыз кылат. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши адамдардын жана жарандардын укуктарынын жана эркиндиктеринин Кыргыз Республикасынын Конституциясы тарабынан белгиленген кепилдиктин көлөмүн жана мазмунун белгилеп, аларды коргоонун жана камсыз кылуунун институттарын жана механизмдерин иштеп чыгат. Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинети Конституциянын, мыйзамдарынын жана башка укуктук нормалык актылардын ишке ашырылышын көзөмөлдөйт. Кыргыз Республикасынын соту Конституция жана мыйзам тарабынан кепилденген бардык укуктарды жана эркиндиктерди коргойт. Конституцияда белгиленген адамдын жана жарандын укуктарын жана эркиндиктерин эффективдүү ишке ашыруу үчүн кошумча мыйзамдар жана актылар менен толукталат. Биринчиден, мыйзамда ар бир укук конкреттүү түрдө тактап айтканда Конституция тарабынан жарыяланган адам укуктарын жана эркиндиктерин камсыз кылуудагы баалуулуктарды аныктоо керек. Экинчиден, укуктарды коргоодо жана камсыздоодо мамлекеттик органдардын милдеттерин жана жоопкерчиликтерин көрсөтүү керек. Үчүнчүдөн, мамлекеттик органдардын жана алардын өкүлдөрүнүн бул милдеттерди аткарбагандыгы боюнча жоопкерчиликтер так көрсөтүлүүсү керек. Мисалы, Кыргыз Республикасынын Конституциясында жарыяланган инсандын кол тийбестиги жана кадыр-баркы Кыргыз Республикасынын Кылмыш жана жаза кодексинде так көрсөтүлөт жана кепилдик берилет. Алар төмөнкү баалуулуктарга кол салууга тыюу салынат. Өмүр, адам өлтүргөндүгү жана өзүн өзү өлтүрүүгө жеткиргендиги үчүн жоопкерчилик. Ден соолукка зыян келтиргендиги үчүн жоопкерчилик. Физикалык дене бой, адамды уурдоо, сатуу, соодалоо, эркиндигинен мыйзамсыз ажыратуу боюнча жоопкерчилик. Абийир, кадыр-барк, ушак жана кемсинткендиги үчүн жоопкерчилик. Жыныстык кол тийбестик, зордуктоо боюнча жоопкерчилик жана башкалар. Кыргыз Республикасынын ички иштер органдарынын ишмердүүлүгү жөнүндө мыйзамына ылайык инсандын коопсуздугун камсыз кылуу, эскертүү, кылмышты изилдөө жана бетин ачуу ички иштер органдарына жүктөлгөн. Ушул эле мыйзамда ички иштер органдарынын кызматкерлеринин милдеттери көрсөтүлгөн. Конституцияда жарандардын билим алуу укугу бекитилип, ал Кыргыз Республикасынын билим берүү жөнүндөгү мыйзамында көрсөтүлгөн. Ага ылайык жарандын билим алуу укугун камсыздоо Кыргыз Республикасынын Министрлер Кабинетине, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарына, ата-энелерге жана педагогдорго жүктөлгөн. Мына ошентип жарандардын укуктарын жана эркиндиктерин ишке ашыруу мыйзамдар менен кепилденет. Кепилдик адамдын жана жарандын бардык укуктарын жана эркиндиктерин эффективдүү ишке ашырууну камсыз кылган укуктук шарттар менен каражаттар системасы. Тема боюнча суроолор. Адамдын жана жарандын укуктарын сактоонун мамлекеттик кепилдиги деген эмне? Конституция эмнелерди бекитет? Конституцияда бекитилген укуктар кандайча жана кимдер тарабынан ишке ашырылат? Конституцияга кошумча кандай мыйзамдар жана актылар бар? Кыргыз Республикасынын Конституциясынын кайсы беренесинде билим алуу укугу көрсөтүлгөн?